Дағы аялдарға айтарыбыз, илгери ушундай акылман энелерибиз, бизди тарых жазып кеткен энелерибиз болгон. Урпактан урпакка ошон үчүн уланып келатабыз. Бир эне болгон экен. Ушинтип жаш кезинде күйөөсү каза болуп калды. Өтө чоң такыба аял болгон. Ошо киши дайыма балдарын тарбиялаш үчүн минти кички балдары калган экен. Балдарынан нан алат, бир жерден сүт алат. Ушундай жашоо улана турган болсо дайыма күйөөсүнүн көйнөгүн ушундай илип коет экен дагы ошонун чөнтөктөрүнө акчаларды салып коет экен. Балдары апаке нан калбай калды, атаңардын чөнтөгүнөн алып алгыла. Апакен сүт алыш керек, атаңдын көйнөгүнүн чөнтөгүндө акча бар. Балдары атасы бардай чоңойткон экен. Ошо энеси атам кайда деп, атасы жок экенин билбей чоңойгон. Эң агында айткан экен, балдарым деп, балдары чоңойгондо атаңарды унуттурбаганга мен аракетимди кылдым деген экен. Мен милдетимен кутулдум дептир. Атабыз бардай чоңойдук деген экен. Эми күнүбүздө эмне болуп атат? Үйүндө тирүү турган күйөөлөрүн унуттуруп койгон аялдар болуп атат. Бул акчасы эле керек, башкасы эле керек, өзүнүн кереги жок. Келгенден кийин ушинтип түртүп салган канчалаган жаш жигиттерди көрдүм. Колунда бар, колунда акчасы бар. Кечинде эле ар жерде футбол, ар жерде баня. Эмне мындай жүрөсүң десе, кээ бирөө айтат, байке, үйдө тынччылык жок болуп калды. Ажырашып кетейин дейм, 2-3 баланы кыйбайм. Барсам мен никтомун үйдө дейт, никтомун дейт. Эч ким көңүл деле бурбайт, сый, урмат деле кылбайт дейт. Көрдүңүз, бардык бактылуулук акча менен болуп калбайт экен. Үйдө такыбалык болгондон анан бактылуулук болот.